Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Саламатсыздарбы. Биздин записти YouTube'дан көрүп турган мекендештер, баарыңыздарга кутман күн. Бүгүн биз кезектеги эфирибизди баштайбыз. Жакшы жаңылык менен баштайбыз. Албетте мен мыкты жаңылык деп айтат элем. Көпчүлүк мекендештерди вдруг жанагы реестрден чыгарып салыптыр. За нарушение киргиздик деп айтышкан, анан кийин эле кечээ күнү эле баарын автоматтан чыгара баштады да. 2 күн бурун автоматтан киргизди, 2 күндөн кийин кара автоматтан чыгат да. Эмне болуп атканы түшүнүксүз, конечно, бирок бул жакшы жаңылык. Мен мекендештерге айтып кетет элем, не расслабляйтесь. Бул деген менин оюмча, жеке пикиримде, бул ушул Россиянын миграциялык ички саясаты, который мы не можем вмешиваться, да, вообще не можем. Кандай кылса ошондой кылышат да барча. Реестрди жөндөн түзүшкөн жок, муну жокко чыгараткан деген маалыматтар болуп атат. Жеке пикиримде, жеке оюмда мен ойлойм, бул жок болбойт. Бирок эксперимент жүргүзүп көрүштү деген эле ойдомун менчи. Рыспай Гапарович, көрүп атсаңыз керек, комментарийлерди окуп атасыз да, э? Ооба, кечинден баштап. Маалыматыңыз бар да. Маалымат бар, кечинден башталды. Эмнеге деп ойлойсуз да ушул чыгып аткандарды, мисалы үчүн баарын жанагы киргизди, анан кайра чыгарып бирди. Чынап эле жок болушу мүмкүнбү? Сиздин жеке оюңузда кандай? Жок, андай оюм жок, жок болушу үчүн. Силердин оюңардай эле жана айткандай булардын эксперименти болуп, анан бир аз азыр ушу техника жагынан бир аз аксап атканынан менин оюмда. Анан ошондо деле биздин жарандар, мекендештер баарын айтып кетет элем, мүмкүнчүлүккө байланыштуу ушундай чыгып кеттик, болду, эми бизди текшербейт экен дебей, жакшынакай болуп ошол Сахаровага барып, менин оюмда Сахаровага барып өтүп коюңуздар, Сахароваңыздар жок болсо, же болбосо ошол калган трудовой договорду көпчүлүктөр трудовой договор менен иштебейт экен, көп биздин мекендештерчи, негизи Россия Федерациясында, өлкөсүндө. Ансарын ушул мен ойлойм, жана Кубат айткандай, не расслабляйтесь, болушунча бар документтериңерди тактап, жакшынакай кылып алган жакшы да, менин оюм ушул. Ошол. Кубат. Урматтуу мекендештер, мен өзүмдө пикиримди айттым. Албетте бул YouTube'га чыгат. Урматтуу YouTube'дан көрүп турган биздин мекендештер ушундай талкууга катышуу кетишиңиздерди мен суранып кетем. Ал үчүн описанияда жана биринчи комментарийде турган ссылка аркылуу биздин Telegram каналга кошулсаңыздар болот, жана ушундай талкууга катышып өз оюңуздарды билдирсеңиздер болот. Жана силердин оюңар биздин YouTube каналга чыгып, тоже биздин публикага чыгармакчыбыз. Мен ойлойм, бул аябай жакшы нерсе болот, себеби элдин үнүн чыгарган азыр эч ким жок. Тиги блогерге барса да 10.000-25 000 сурайт экен. Башкасына барса телевидение тем более карабайт, калса государственный, ал жерде сен никто сүйлөп коюшуң мүмкүн, жакпай калат турган сөздөрдү. Эми мен жөн эле кандай болуп атат деген ситуацияны бири-бирибизге айтып, бири-бирибизден мындай пикир алмашсак деген ой. Анан ошондой эле мен башынан ушул Миглайф ачканда эки нерсеге запрет койгом. Бул саясат жана дин тууралуу өтө агрессивдүү, мындай провокационный билдирүүлөргө тыюу салынат. Болгону бир ушундай болуп атат, ушундай болуш керек эле, ушундай болсо кандай болот деген ойдо гана, ушундай тарыйзда гана маданияттуу, этиканы кармап, бирөөнү шылдыңдабастан, бирөөнү кобостон ой пикирлериңиздерди айтсаңыздар болот. Мен сиздердин пикириңиздерди ушул YouTube'га жана публикага чыгарганга убада берем. Ошол азыр биздин ойлорду уктуңуздар, эми сиздерден кандай болуп атат? Ошол боюнча кол көтөрсөңүздөр, оюңуздар менен бөлүшсөңүздөр, эмне болду, кантип чыктыңар, кантип кирдиңер, ошол чыга албай аткандар кимдер? Ошолор боюнча толук мындай сиздердин укканга биз азыр даярбыз. Жана суроолоруңуздарга дагы жооп бергенге даярбыз. Так, бизде биринчи ким? Жаркынай Усенова микрофон сурап тур. Сурооңуз барбы же пикир билдирейин деп атасызбы? Айтыңыз.
Мен сурайын деп атам, ушул Чын нерсени чынбы жалганбы деп азыр сиз өзүңүз таштап жооп берип калдыңыз, реестр боюнча бардыгы чыкты деп. Ошондо 100% бардыгы чыгыппы? Мен реестрдем да бир күнү чыккан мына эфириңиздерге. Анан июлдарга кирем десем, мына агай айткан, июлда ошол маалда билинет деген да. Анан кечээден бери тааныштарым реестрден чыктык деп атат. Менин картам иштебей атат, азыр текшерип көрсөмчү. Ооба, карта иштебей атат, бирок реестрден чыгарыптыр көбүнүчү. Карталар иштей элек толукчу. Мен окуп атам, мен окушум, мага жазган маалыматтарга караганда карталар иштей элек. Но реестрден адамдарды чыгарып атышат. Толук эмес да бирок. Мен ошону билейин деп атам да. Сиз реестр текшерип көрбөйсүзбү өзүңүздү биринчи? Мен азыр ишканама жаздым, текшерип бергиле десем, пока жооп бере элек. Мен неме кылса жазып коем го. Кандай болду? Комментарийге жазып коюңуз, да. Комментарий жазып коюңуз, күтөбүз сизден. Ошону билген чыгатам. Январда штраф алган эди да, штраф органы депчи. Штраф органы деп 1000 рубль алган эди. А Кыргызстанга келгенден кийин кайтарып сап коюптур да, вернули деп. Штраф органа вернули деп. Албайлы кайтарып коюптурбу? 1000 рубль кайтарып коюптур да. Ошондо мен 1000 рубль автобустан штраф алганда ошону алыптыр деп ойлогон эдим да. Эми муну эмнеге кайтарып койду билбейм. Төлөшүм керек бекен ондо дагы кирип. Өзүм бияктамын да, ошо Сбербанкка кирип штрафым төлөсө болобу? Мага квитанция берген эмес. Аракет кылып көрүңүз, биз билбейбиз. Сбербанкка доступ бар болсо, ачылган болсо онлайнга жазып көрүңүз деп айттым эле өткөндө. Жаздыңызбы, жазбадыңызбы? Жок, жазганым жок. Жазыш керек, сүйлөшүш керек. Ошоларды аткарыңыз, анан жазып коесуз. Макул, рахмат. Сизге да. Так, Дим, чекит атыңарды жазып койсоңуз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мындай суроо болуп атат да байкези. Госуслугиге барып, аккаунт аштырдым да. Сбербанкка жок, МФЦга бардым. МФЦга барып, госуслугини активировать кылдырдым дагы. Сбербанкка барсам, жана неме дейт да, жаш бала экен. Миграционныйдын артында печать жок экен дейт да. Кете бердим ана. Ошо эмне кылыш керек эле? Ошондо сиз госуслуги ачканы бардыңыз, дальше кирейин десеңиз аркаңда печать жок экен деп атабы ошондо. Эмне кылды? Сбербанкка барсам, Сбербанктын отделинен ошо бала келип, Сбербанктын артында печать бар. Аларга жеткен жокпуз, аларды көргөн жок дейчи. Ошо акчалар керек да, мындай. Кээ бир сотрудники неме, мындай кылыңыздар, барганда силерден сураганда буну жокко чыгарган да, өздөрүчү приказы менен. Немесинин администрациясы тиги Сбербанктын жокко чыгарган бул суроочу. Былтыр жаздабы, былтыр ошо 1 жыл мурун ушул суроо өтө актуальный болуп, бизге карта дагы берип койгон да. Анан мен барып жазып письменный обращение кылып Сбербанккачы. Анан Сбербанктын офисине барып, ушул маселени көтөрүп сүйлөшүп, алар айтышкан, вот мы сегодня утром вот отправили нам сообщение о том, что вот это требованияны уже можно прекращать деди да. Можно эгер болсо трудовой договор менен ачып кызмат көрсөткөнгө милдеттүү ошол сотрудник. Ал ошону окубай калышы мүмкүн извещенияны. Бирок сиз ошол учурда позовите мне, пожалуйста, вашего старшего администратора, там, менеджера позовите, я хочу поговорить с ним деп эле. Менеджеры должны быть в курсе ушул жөнүндөчү. Анан сиз ошо менде жок, бирок мына мен электронный жасадым. Бул печать мен лично посещать этсем, немен узарткан регистрацияны ОВМга, ФМС, ошондо гана булар коюп берет. Эгер мен госуслугиден жасадым, электронный болсом, аны электронный подпись турат деп регистрацияны көрбөйсүң. Бул электронный болуп атат. Значит, мен ал жакка барбадым. Барбасам, соответственно, бул жерге печать коюлбайт. Мен бул жерде легально жүрөм на основании трудового договора. Вот трудовой договор турат. Но трудовой договор бар болсо, белгинин кереги жок деп айтышыңыздар керек да. Мен лично ушул маселе боюнча өзүм Сбербанкка барып жүгүрүп жүрдүм. И ошондо мен ушул нерсеге добился. Мен не добился, мен бизде көп запростор келди, анан администрация уже өзүнүн чечимин чыгарды да, Сбербанкчы. Жана ошондой эле. Сиз жана биометриканы өтөм деп бардыңыз, туурабы? Сизде башка банк карталар бар болсо, мисалы үчүн Альфа банктык,
ВТБ бар болсо, ВТБлардыкы барып деле өтсө болот экен деп мына жерде комментарийлер жазышат. Но пока мен өзүм аны текшерип көрө элекмин да. Ошол аркасында печать жок экен деп банктан отказ берсе, сразу трудовой договорду көргөзгүл. У меня есть трудовой договор дегиле. И электронный подпись көр. Бул печатты дегиле. Булар ойлоп атат да, жана 3 ай эле турат да сурак ошол жерде. Ошол жерде көрсө бул уже нелегал. Бул трудовой договор узартпай эле жөн эле жүрөт да азыр банк карта ачып алып туруп, бул жанагындай дропинг кылам, жанагындай бир жака которуп сатам, картаны сатат деген ойдо болуп атат да. Аларчы ошо болушуп, силерден ошо дальше документиңерди сурап атат да. Мына бул легально эле жүрүбү бул өзү депчи. Ошон үчүн башка угуп аткан мекендештерге, ютубтан көрүп турган мекендештерге, эгер Сбербанктан силерден печать сураса, трудовой договорду көргөзөбүз. Трудовой договордун негизинде силерге кызмат көрсөткөнгө алат милдеттүү. Жакшы жооп болду. Чоң рахмат. Хорошо, рахмат. Ошону сиз көргөзүңүз да барып, анан болбосо башка банктан карта ачып туруп эле ошол жерден ачып атканда сураңыз. Мен банк карта ачып атам, мен азыр биометриканы лазым подтвердить госуслуги, чтобы Жок, просто тиги карта берели, картам бар, анан ал зарплатный да, анан кийин бүт Кудайга шүгүр баягы реестрге деле түшкөн эмесмин, анан ошо эч нерсе болбойт туган. Энди барсам ошол печать дейт. Аны я говорю, я у тебя, говорю, первый раз слышу, какие там печати должны быть десем. Сейчас закон новый вышел дейт. Я говорю, биякта неме жок, ограничение. Покажи дату десем. Яны 3 айлыкты көргөзүп коет да. Это, говорю, это, ну, я должен в течение, говорю, месяца мен ошол легализация болушум керек. Түшүнгөн жок, анан урушкум келбеди, мен макул деп чыгып кеттим да. Вот Гүлнара бизде постоянно ВТБда бар экен. Сиз неме руководство ишкана менен сүйлөшүп көрүңүз, эгер башка банкка реквизит алып келсем болобу депчи. Такыр эле болбосочу, потому что бул өтө керек сизге биометрикачы. Биометрик өтпөсөң сим картаңыз заблокируется дейт да. Ошол үчүн госуслуга ачкандан кийин сөзсүз барып ошол жактан ошону өткөзүңүздөр. Жанагы иштерди кылыңыздар. Эч Сбербанк болбосо ВТБга барып карта ачып туруп, ачып аткан учурда айткыла ушу биометриканы кошо тапшырам мен депчи. Эгер биометрик ала албайбыз десе, кой анда деп банктан чыккын, башка банкка барыңыздар. Башка банктан уруксат берилген болсо, башка банктан кылышы керек. Ошол. Рахмат. 5 жыл деген экен. Мейли, сизге рахмат. 5 жыл берилесиз. Атыңарды качан жазасыңар? Башка ат деле жазып койгула. Жан-Клод Ван Дам деп делечи боло берет. Ассаламу алейкум. Жазыш шарт эмес. 5 жыл айта бериңиз. Биометрика только банкка барып тапшырыш керекпи, симка алгандан кийин? Ооба. Обязательно. Через банк. Анан 5 жашта кызым бар да, 1,5 жыл болуп калды да, регистрация жасалган эмес. Азыр өзүмкүнө кошуп жасасам болобу? Же кирди чыкты кылыш керекпи? Киришти кылган оң болуп калат го. Рыспак апарышта кошумчалап койсун азыр. Мен оюмча киришти кылган оңураак го. Ал штраф төлөшкө туура келет. Буларда договор өздөрүндө бар болсо, эмнеге кыз келгенде анын миграционный карточкасы жок туурабы? Миграционный карточкасы бар, регистрация башка коюлган эмес счетко. Анда ОБМга барып эле ошо МФЦнын ОБМине регистрацияны узартып көргүлө. Анан штраф десе, штрафын төлөгөн оңго кубат. Кандай дейсиң? Менин оюмча штраф төлөп кирди чыкты ушу бир жаш бала үчүн штраф эгерде жазып берсе. А так менин оюм ушу жөн эле ушу регистрация өткөзгөн керек да. Анышыңар болсо, эми фмсте без штраф кылдырып, там хозяинный штраф кылдырып, по вине хозяин собственника десе дагы болот да. Бул по вине собственника болот атат деп кылса болот, бирок алар көбүнчөсү сотрудники ФМС и аларды дагы штраф кылат, хозяины дагы, силерди дагы штраф кылат. Видео ошол акча кетет. Ошондой штраф кылбай мүмкүнчүлүк. Мен неге айтып атам? Сөп 2 штрафтан кийин Рыспак апарович, булар сонурга түшүп калат да. Штраф алсачы. Штраф алышпыз деп айтып атам. Анан жанагы договор боюнча, договор биздики жана ГПХ гражданский правовой договор да, анан уведомление бар, базада бар, бирок налог төлөнбөйт да. Ошо мурункусунда да ушул вопрос бердим эле. Бул кандай болуп калат? Налог төлөгө деди.
ишкана через агентство берет договор. Биз если налог төлөйлү десек, кантип төлөшүбүздү билбейбиз да. Бизде карта деле жок, ага байланыштуу. Договор менен байланышкан карта деле жок да. Эми тууган мындай да, мен ГПХ түзүп бергенде биз физлицо менен түзгөнгө жардам берем да негизичи. Анан кийин мен бардыгын айтам, исполнитель ошо Кыргызстан тарапты, Кыргызстан гражданины чтобы төлөгүлө депчи. Анан эмне аракы сиздин ишканаңыз кандай ГПХ берди, менин кабарым жок. Алар өздөрү төлөп аткандар может налогтучу. Анан Өздөрү төлөсө биздин атыбыздан төлөш керек да. жок, мындай да, трудовой договорго төлөдүк деп төлөй берет да аларчы. Балача менен эме түздүк, трудовой дейм да, ГПХ түздүк. Ошого деп төлөбөш керек да негизи, менин оюмчачы, мен так билбейм. Бирок ал жерде жазылып турат да, анан силердин счетуңарга отуруп, силердин картаңардан төлөнгөн билбейм, андай эмес. Жок, силердин атыңардан төлөнбөйт да, ал өзүнүн атынан төлөнөт, только ошо на основании ГПХ төлөнөт да. Алар ГПХга жазат да, условиягачы. Аны окуш керек условияны. Каланча депчи. Анан ошол условиянын негизинде силерге неме кылат. Анан могу керек да. Паспорт бүтүп атат да срогу, эме 2 жаштагы бала. Кандай документтер керек? Бул жерден алыш үчүн. Метрика эле керек го. Метрика сиздин полный документтериңиз, баягы снилстерин алып алыңыз бар бул жерде. Регистрация. Көп деле документ керек эмес. Ошол жерге чалып эле көрсөңүз болот, сол консулдорго. Сен албайт экен номерунчу. Группага эле жазсаңыз комментарийге жооп беришет. Такчы билгендер бар. Хорошо, рахмат. Исмаил апа, ошо паспорт боюнча сиз билсеңиз айтып койсоңуз, жаш балдар, сизде кабарыңыз бар. Ошол эле паспорт, сиз айткандай эле документтердин баарын алып барыш керек. Жаш баланын ошо метрикасы обязательно. Эң ирет, биринчи иретте ушул каралат. Андан сырткары ошо эски паспорту бар болсо, эски паспортун чогуу ала барыш керек. Ошол калгандары ошол миграционный, ошол жерде регистрация болуп жүргөн полностью көрсөтүш керек. Ата-энесинин регистрациясы өзүнүкү жок болсо. Ата-энесинен жана жүргөн регистрация жана документтер. Көп деле документ мен жасаткам, бирок 2 жыл болуп калды магачы. Мен унутутам ошону. Мен 2 жыл ошол жерден алгам. Бирок алгандан кийин, эгер регистрациясы бар болсо, ФМСке барып туруп уведомление берип койгула. Биз алып келдик, но справкасын көрсөтүп, биз алмаштырдык. Чтобы базу внесли депчи. Эгер жүрө бергенде ФМСин айтса, справка менен жүрө бересиздер. Ошол. Так, урматтуу мекендештер. Реестр боюнча айтыңыздарчы, ким чыгып кетти, ким чыкпай атат, мен чыгып алдым, мен кирип кеттим деген сөздөрдү айткачы. Өткөндө сале ушул суроо көп болду, бүгүн жок болду да. Бүгүн жок. Негизи баары тынчып эле калышты, проблема чечилди окшойт. Ася бериңиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ким айта сүйлөйт или башкасы? Всё. Мен, короче, марттын башында регистрге түштүм. Анан сразу эле картамы Сбербанктан акчамды чыгарышка чуркадым. Анан барсам айтты, МВДдан барып, печать алып кел миграциондун аркасына деди. Анан МВДга бардым. Бардык документим бар. Трудовой договорум жок болчу. Потому что мен через ГПХ иштегем. Бизде трудовой договор бербейт эле да, ишканабыздачы, Сбермаркетте иштегем. Анан МВДга барсам, МВД Балашихада турат эле регистрациям. МВДда эч кандай 2 күн, 3 күн чуркадым. Эч ким жардам берген жок а жерде дагы. 2 айдан бери чуркап жүрөм да. Картамда башы акча көп да, эч каерге барсам, кичинекей балам бар да, каерге барсам, эч каерде жооп жок. Сакырбага барып кел деди, макул деп Сакырбага бардым, тапшырып келдим. Эми полученияга барсаң, ар ким ар түрдүү сүйлөп атат. Сен полученияга барсаң, сени ошол жерден ары депортация кылып салат деп. Эми пятница күнү эртең полученияга барышым керек. Ого да коркуп турам, эми эмне кыламын деп кебиркелдер айтат. Жөн эле штраф төлөйсүң болду дейт. Ошого эми мен азыр полученияга барсам, Сакыргам эмне болот, жөн эле береби же кандай? Каякты эмнени айтышты да билбей калдым азырчы. Документтерим бир эле ушу трудовой договорум жок болчу. Анан границага чыгып кел дешти, границага чыкпай эле кой дешти. Ар ким ар түрдүү сүйлөп атат. Эмне кылышты? Даже өзүм
кандай документ эмнеге чуркашты да билбей башым вообще катып калды менчи. Азыр 1 айдан бери жатамын. Биринчи айда 30 миңдик через QR код таксисттерге жалындым. QR кодуңду мага жөнөт. Сен мага наличка берчи, мен эптеп акчамы канча чыгарсам чыгарып алайын дедим. 1 айда 30 миң зорго чыгардым. Наличкачы. Эми биягына мени 13 апрелде регистрациям түгөнөт. Азыр силерге берип аткан суроомда кайсы суроого жооп беришти да сиз да билбесеңиз керек. Эми менин регистрациям 13 апрель күнү түгөйт. Мен эми кантип МВДга барамын? Эмне деймин, регистрациям суроогу түгөп аткан болсо, каякка чуркаймын? Элдер ачылды деп атат, меники ачыла элек бирок. Исмаил Апарович, жооп берип койсоңуз, анан кийин мен кошумчалайм. Андай деле жообум жок. Сабыр кылыңыз, баары чечилет. Менин оюмча Кубат сиздин көбүнчө бул кишиге жардамыңыз тиет го дейм. ГПХ боюнча айтып атпайбы? Мага азыр ошо ГПХ менин оюмча ошо ГПХсы керек болуп атат бул кызгачы. Кайрадан жаңы ГПХ кылбайынча буну азыр регистрация кылбайт. 13-ндө регистрация болуш үчүн 13-нө чейин, то есть бүгүн эртең уже ГПХ түзүп алса, менин оюмда сиз аркылуу болобу, кандай ГПХ түзүп алса, продление кылганы берсе болобу дейм да. Ошо 13 барбай, 12си барсын. Же 11 бүгүн 11 да. Сбермаркетте иштеп атасызбы, иштебей атасызбы? Жок, мен ишканамдагы өткөндө ушундай мага трудовой договор керек, мен ушундайга кирип калдым десем, алар да заблокировать этип койду. Качан ошол жактан чыгып келесиң реестрден, анан мен сага трудовой договор кылып берем дейт. Мен каяктан трудовой договор алышты билбеймин. Акчага балдар кылат экен, сүйлөштүм, бирок алар кокс ошо базадан чыкпай калса, алынысы да бар экен. Жасатканын алар билет экен да. ГПХ сизге бергенде ошол Сбермаркет киргенде кайсы фирма аркылуу киргенсиз? Жок, берген эмес, мага берген эмес. ГПХ через Helper иштегенмин, ООО Helper деген. Бизге трудовой договор болгон эмес да. Анан мен сураганмын, кайра сурадым, 2 жыл иштедим. Биз неге мен налог төлөбөй атам да, мы сам оплачиваем налог деген. Супервайзер. Азыр супервайзер вообще башка иштегендер бар да, без договор иштешет. Орустар деле ошол жерде, кыргыздар. Жок, орустар алар самозанятта иштейт. Анан кийин аларды иштеген акчасын какой-то определенный суммасын минус кылып, анан аларга таштайт болчу. А меникини сколько иштесем, ошончонун баарын таштайт болчу да мага. Менден эч кандай минус кылбайт болчу. Налогтонбу деп налогко кирдим. Налогумда эч кандай карзым жок. Эмнеге түшкөнүм же бир анык МВД бир кабыл алып бизди мындай үчүн сен кирдиң. Сиздин проблемаңыз түшүнүктүү эле, мен айтып берем сизге эмне болгон. Мындай да, мен сизге башынан айтып берейин, может көпчүлүккө түшүнүктүү болот, мурун айткам, азыр да айтам. Негизи биз Россияга кирип Раиля, отключай микрофон. Хорошо, извиняюсь. Так. Башында биз бир проблема менен, негиз менен киребиз. Основание деген нерсени баарыңыздар жакшылап эстеп алыңыздар. Мына убакытта бул нерсе аябай негиз деп коет турсун. Эми акчабыз жок болгондо негизди кылып келебиз бул жака туурабы? Проблема да ошол. Келгенде бизге 3 айга жүргөнгө уруксат бар да, без трудового договора. Но регистрация кыла алышыбыз керек. А 1 ай без регистрация жүргөнгө уруксат бар. Биз кирип келгенден кийин 30 күнчү. 30 күндүн ичинде биз регистрация жасашыбыз керек и Сахарадан өтүшүбүз керек. Закондун негизиндечи, обязательно. Эгер сиз 30 күн ичинде Сахарадан өтпөсөңүз, регистрация жасабасаңыз 30 күн ичинде сиз чыгып кетишиңиз керек. Кыргызстанга чыгып кетишиңиз керек. Или заезд выезд кылышыңыз керек болот да. 30 күн. Сиз 30 күн ичинде регистрация жасабай, регистрация жасап турсуз, бирок Сахарадан өтпөгөн болсоңуз, анан сиз уже нарушили закон. Бул бир. Экинчиси, 3 ай өттү, 3 ай жүрдүк биз. 3 айдын ичинде биз трудовой договор түзбөдүк эч ким мененчи. Жумушка официально кирбедик, же ГПХ түзбөдүк да. Экөөнүн бирөөсүн жасашыбыз керек 3 айдын ичиндечи. Чтобы 3 айдан дагы көбүрөөк жүрүшүбүз үчүн. Биз 2 ай иштедик, жыргап акчаны алдык, подработка кылдык, халтура кылдык, жак кылдык, акчаны алдык дагы. Биз аны да жасабадык, трудовой договор. Жасабадыкпы, бул уже экинчи нарушение. 3 айдан ашык жүрөбүз. Жанагы 3 айлык регистрация жасап коюп, кайра. Бул туура эмес болгондо. Бул незаконно. Силердин регистрацияңар базада болгон күндө дагы 3 айдан кийин
сиз нарушитель болуп эсептелесиз. Себеби жүргөнүңүз нелегальный болуп калат. Сизди депортация кылганы, реестрге киргизгени булардын акысы бар болуп калат. Значит, запомните. 3 айдан кийин сизге основание керек, негиз. Основание болуп ишке жумушка орношуңуз керек, же окушуңуз керек. Бул жерде университетте. Же лечение алышыңыз керек, Кудай сактасын. Ошол доктурдан справка керек. Но лечение алып атат деген ошонун негизинде сиздин регистрацияңарды 9 айга узартып берет. Ошо 3 нерсенин бирөөсү да жок болуп, жөн эле 3 айды жасатып коюп, же сатып алып трудовой договорду. Сатып алганыңызда сиз сиздин договор базага кирет, сиз неме жасады деген трудовой договор жасатты бул гражданин деп ал жак отметка болот дагы, сиз жанагы 90-180 деген мыйзам бар го, 3 ай запрет болуп калат. Ошол мыйзамга сиз кирбей каласыз, сиз нарушитель катарычы. Да, чыгып кетсеңиз да. Бирок сиз трудовой договоруңуз налог төлөнбөгөн үчүн кайра чыгып кеткенде, сизди во время кармаган учурда милиция аркылуу сизде ошол жол болгон үчүн трудовой договор, сиз нарушитель болуп эсептелесиз да. Эми нарушение кылыптырсыз, макул Сахарованы өтүп келиптирсиз. Сахарованы канча жолу өттүңүз, Россия? Канчанчы жолу бардыңыз? Экинчи жолу? Мен 2000 бир жолу эле өттүм да. Мен 2021-жылы келгенде бизде Сахарова жок болчу, билесизби? Ал маалда жок эле Сахарова. Анан менин ишимден Сахарованы эч ким сураган жок. Мен дагы күйөөм айтып жүрдү, кылдырып кой деп. Менин ишимден сураган жок деп жүрө бердим. Анан жакында эле барып тапшырып келдим да. Эми барсам кандай аламын? Штраф эме кылып, выдворение кылып, депар кылып салбайбы? Ушул реестр прямо боюнча эле ушундай эле. Ачпай эле. Мисалы үчүн мен ачпай эле. Хорошо, Сахаровадан биринчи жолу өтүпсүз, бирок барып ала элексиз. Сиз биринчи очередь барып алышыңыз керек аны. На получение келдим десеңиз, жөн эле сиздин QR код бар го, жана штырк код берди аркасында, паспорттун аркасында. Ошону эле аласыз, барып көрсөтүп эле, мындай паспортту көрсөтүп эле аласыз да. Аны алганыңыздан кийин сиз ГПХ түзүшүңүзгө аракет кылышыңыз керек. Ал үчүн сиздин РФ гражданин таанышыңыз бар болсо, тууганыңыз же бирөө жарым болсо, ошол менен түзсөңүз болот ГПХ. Же жанагы сборщик алган ишканалар бар өзүчү, сборщик через посредник. Ошолор дагы негизи берет да, буну Wildberries'ten берет, мен билем. Wildberries'ке киргенге аракет кылыңыз. Эми сизди мен запись үчүн дагы айтып атам баарына. Ошол Сахароваңызды алып туруп ГПХ түзүп көтөрүп барсаңыз, сизди мына азыр 30 апрелге чейин 20 күн убактыңыз бар да. Сизди депортация кылбайт буларчы. 20 күндүн ичинде по указу президента келдим, чтобы легализоваться деп айтышыңыз керек да, баргандачы. Здравствуйте, вот мы пришли, чтобы легализоваться по указу президента Владимира Владимировича Путина деп эле айтышыңыз керек. Эгер ушул сөздү айтпасаңыз, эмнеге келдиң, эмне болду деп алар деле түшүнбөйт. Керектүүлөр орусча билбей аны айта албайт экенбиз. Алдынан да проблемачы бар жок деп аны кайра айдап атышат да аркагачы. Ошондуктан барганда эле ушул маселени айтыңыздар. Что пришли легализоваться. Сизди, значит, через штраф кайра восстановить этип бар документтериңизди. Эми кирди чыкты кылгандарды айтам. Кирди чыкты кылганда мен жумушта бир эже кирди чыкты кылып келип баары эскере чыкты дебедим беле. Аны кайра киргизип коюшту да. Азыр акыбалы эмне болду билбейм, кандай элеми. Кече күнү кайра киргизип коюшкан экен чыкканда. Акча бергендерди айтып атышат. Акча бердик эле, биз кайра кирдик, кайра чыгарып кой деп атат. Ошон үчүн Асия, менден жардам болсун сизге. Эгер сиз адам таап келсеңиз, РФ гражданин паспорт пропискасын, мен сизге акысыз жасап берем. И уведомление өткөн жардам берем. Эгер уведомление кетпей калса, ничего страшного. Кайра МВДга барасыз, регистрация болгон районго. И айтасыз, мен ушу нарушением жана реестрге кирип калыпмын, трудовой договор убагында жасатпай калыптырмын депчи. Сиздин печат сураганы туура эле, себеби булар продление кылганда трудовой договорду карап туруп продление кылат дагы, анан кийин аркана печат басат да, негизичи. Башынан ошондой. Анан могу госуслугини биз госуслуги чип кылган үчүн онлайн жасап. Онлайн анан кийин печат жок жасап алып атабыз. 3 айлык кылыпчы. Система бизге уруксат берип атат да, бул. Жана системанын лазейкасы деп айтат эле мунучу. Бак деп коет. Биз ошондон пайдаланып атабыз да азырчы. Бирок бул не совсем законно да. Законно болбой калат толук. Ошон үчүн сизге азыр эмне кылышыңыз керек эми? РФ гражданин тапканга аракет кылыңыз. Сахаровага барып туруп, жана регистрацияңыз бүткөнчө жана зеленый картаңызды алып алыңыз.
Регистрацияңыз базада болсо, пока сизде проблема болбош керек. Реестрде бар экенсиң деп туруп, базада бар, ооба, базада бар. Ошондон коркпостон барып келдим Сахаровага. эми алыңыз дагы зеленый картаңыз колуңузда жок болсо, это уже нарушение. Бул дагычы. Эми легализация эткен ошо кадамдарды жасашыңыз керек сизчи. Сиз эми барып алыңыз дагы мага РФ гражданин связга чыгыңыз, мен сизге акысыз ГПК жасап берип ушу проблемаңызды чечкенге жардам берем. Эмнасин айтам. Ошо. Мен жардам кантип алсам болот? Жана сиз личкаңызга жазып коем салам. Макул, рахмат чоң. Ошо. Мен сизге жардам ошол болсун. Так. Кечирим сурайм, Мурат Мекеновичтер, узак болду, бирок тема очень актуальный. Бул нерсе запись үчүн мен дагы көп нерсени айтып койдум. Кийин видеону YouTube'дан көргөндөр дагы мен ойлойм, неме болот деп, пайдалуу кеңеш болот. И дальше булар нарушение кылышпайт да. Так, Раиля Жардамбекова, да? Жардамбековна экен. Бериңиз сөзүңүздү. Кубатбек, угуп атабы менин сөзүм? Мындай болду да, менин балам кече күнү чыкты, реестрден карталар иштеп баштады да. Бирок тиги СМС келген, статус ваше заявление рассматривается депчи. Ошондо эмне кылыш керек? Азыр реестрден чыгып кетти, эч нерсе кылбай эле коебузбу? Неге нарушение кылган болсоңор, кантип түшкөн болсоңор, ошо нарушенияларды азыр сиздерге 30-апрелге чейин өтө бир шикарный возможность. Билбей атабыз, эч кандай эме келген жок да, Кубатбек. Хорошо. Анда пашипке киргизип коюп бер да. Трудовой договор бар, Сахарова бар болсо, штраф жок болсо. Полный бар, только ошо зеленый картаны восстановить этиш керек, туурабы? Менин билишим, ал өткөндө жоготуп алды деп сага кечеде чыкканда менчи. Ооба, восстановить эткен Сахарова барасыздар. Жоготуп алып десеңер, красный карточкасын кошо берет бир болсочу, барып сураңыздар ошону. Ошо анын 9 айга продление болгон регистрациясы бар, бирок миграционканын артында печаты жок да, Кубатбек. Ошону кантип баштырабыз? Алчы мындай да, миграционка ошол булар жана биометрика өттү, база кайра неме көтөрүшпөйдү учунучу, баарыңар өткүлөө биометрика. Булар эми бизде жанагы телефонный мошенник окшогон да, балакеттердин баарын жок кылып атат да, бул киргендердин баардыгыначы. Бул РФ граждандар гана мошенник болот телефонду. Кыргыздар боло койт дегендей тамаша, конечно. Бирок ошо кечеде Кубатбек кечиресиң. Ошо. Немесине биометрика алып тапшырбай эле коюш керек да, туурабы? Ал деген 22-жыл карта алган. Бирок кече күнү профилине кирип госуслугага кирсе, бир да карта жок экен да, эме оформленный болгончу өзүнө. У вас чисто деп турат. Чыкпайт госуслугаден. Эмне чыгыш керек? Карта. Кайсы карта чыгыш керек? Сим карталар. Чыкпайт ал. Азыр ал нерсе толук привязанный болуп, ал эмне боло элек, аякта күтүп карабай эле туруңуздар сиздер. Бул мындай кылып атат да, эжеке. Мен окусаңыз. Биометриканын негизги максаты, логикасы, айтып атам, ошо мошенниктер, жана дропинг деп коет, дроперлер. Карта ачып атат дагы, картасын сатып бергендер бар bizde Сбербанктанчы. Сбербанк картасын башкасын алышат да сатат. Аны кимдер колдонот? Аны айтып берем. Аны жанагы биржевой торговец кылгандар, акча урдап тапшырып кеткендер колдонот да. Анан жанагы арбитраж деп коет, криптовалюта биржа, крипто биржалардачы. Ал жерде объем оборот ограниченный, да, мисалы үчүн 1 миллион эле сом рубль, да. 2 миллион кылыш үчүн Райлежа картаңызды бериң мага дейт. Дагы сиздин атыңыздан дагы 1 миллион кылып 2 миллионго товар оборот кылып ошентип бизнес кылышат. Ошон үчүн алар анан сатып алат. Эми жанагы крипто биржада карта алган бергенде Сирияда туруп алып, арабтар дагы, террористтер дагы криптовалютаны жүрдүп беришет да. Анан кийин сиздин перевод вдруг Сирияга кетип калган болсо, ил балаңыздын. Ал ошо потенциальный уже террорист болуп эсептелет да. Ал уже камалып кетет бул жерде 3-4-5 жылга жөн эле камап салат. Ошо перевод акча болгон үчүн котору. Значит, эме деп коет, финансирование терроризма деп эле, ошентип эле булар экстремизма деп туруп камап салат. Ошон үчүн окшогондор жок кылыш үчүн булар азыр сиздин барып туруп биометрикаңызды алат. Сим картаны ошого булайт. Сиз сим картаңызды через сим карта аркылуу банк картаңызды аласыз, туурабы? Киресиз. Баардыгы байланышкан, эми булардын баарын ошо единый база кылып атат да, электронный. Ошон үчүн карта печат кылып аткан болсо, печаттан ордуна трудовой договор көрсөтөбүз и все. Ошо менен маселеңиз чечилет. Ошондо биз азыр МВДга барбай эле мен ага требовать этпей эле коеюн да, туурабы? Эме печат басып бергиле депчи.
требовать эткенге акыңыз бар. Мен Алардын барып талап требовать кылганын эткем да, Кубатбек. Барсам айткан, у вас требовать электронный этиңиз подписи есть деп койбой койгон МВД. Азыр айтасыз да, по закону оказывается, барып урушпаңыздар, паника кылбаңыздар. Баргандачы алар милдеттүү эмес силергечи там. Биз жерде мейманбыз. Баарулар мындай жакшынакай болуп этишин бүтүн айтыңыз, уважаемый деңиз. Вот такой случай болуп калды bizde азыр. Это уже требует, оказывается, дейсиз. В законе это прописано. Биз бастырышыбыз керек экен. Возможно, вот, может, вы не знали, или я. Бывает, что только не бывает. Шуну коюп берип коюңуз, мен барып ушуну чечип алайын деп эле айтыңыздар да. Оказывается, законда бар экен деп айткыла. Ал жерде бизди адам катары көрбөйт да, мен даже РФ паспорт менен кирсем да мындай сүйлөшкүңүз келбейт. Ушундай биздин Химкинин ФМСиндегилерге ден соолукта чынындачы аябай көңүлүм калып бүткөн. Кечээде 5те барып очерет алдык. Дилес Прайлеже, мен өз башында эле ушул нерсени жалып кала турган жагын карайын дедим, бирок кийин баш тарттым. Эмне үчүн билесизби? Себеби ал жерде адам аябай көп. Мен аларды бир жагынан түшүндүм да, аларды делечи. Себеби мен көрдүм да, өзүм деле турдум 2 саат ошол өчүрүпчү ФМСте. Башкасын көрдүм. Жанагыларга боорум ооруду да. Чынында бир жагынан эми өзүм деле жооп берип атпаймынбы мындай. Алардын иши деле меникине окшогон эле жумуш да өзүчү мындай. Алар деле операционный элестинде адамдар да. Анан ошону кылган. Бирок өзү грубо кылгандарга мен Кудай буйрса мындай онлайн заявка таштай турган, жалоп кыла турган вариантын карап атам. Бул жактанчы ушуларга, сотрудниктерге. Ол өтө грубый сотрудниктерге. И аларга жаза берилет деп. Ошол. Так что барыңыз, башка МВДсине, башка немесин кылып бептеп печать бастырып алыңыз. Эгер көчөдөн башка жакдан требовать эткен болсо алардын акысы бар. Ошол убакыт албай эле эжеке. Рахмат, Кубатбек, чоң рахмат, ишиңе ийгилик. Рахмат. Так, Адаев, анан Айгүл. Адаев, эмне болду? Барбы суроо? Айгүл. Бирөөңөр бере бергиле. Микрофонуңарды ачып. Кубатбек, мен суроо бере берейин. Берем. Неме суроо берейин дегенмин. Мен жакында балдар менен кирди чыкты кылып келдик, себеби обновление кылып коелу дедик. 3 жыл мурун неме миграционный картанын срогу 3 жыл болуп кетти эле. Анан азыр мен неофициально иштейм да. Бирок ошол мен иштеп аткан жердеги хозяиндын немеси пропискасы московский эмес да. Ошол менен мисалы мен баягы айтып атпайсыңарбы ГПХ дегенчи, ошондой договор кылсам болобу же обязательно московский пропискасы бар РФ жараны табыш керекпи? Боло берет. Анда бул деген ошондо мен ошол ГПХ менен балдарым 3 бала мектепте окуйт да, мен мага неме болгон да, продлениеси мен регистрацияма кошулуп 9 айга узартылат. Ошондо боло береби? Бул закондуу түрдө болобу же сөзсүз трудовой табыш керекпи договор? Да, закондуу эле болот. Закондуу болот. ГПХныкы мисалы канча, мисалы трудовой менен 5 жылга чейин бул жерде жүрсөк боло берет экен, а ГПХ менен канча жылга чейин жүрсөк болот? Же ар жылы обновление кылып, ошо 5 жылга чейин жүрсө боло береби? Эми смотря кантип түзгөнгө жараша да. Аны мен айта албайм. ГПХнын сурогу бар. 1 айлык кылса болот, 3 айлык кылса болот. 6 айлык кылса, 10 айлык кылса, сурогуна карайт да. Азыр биздики эртең буюрса первичный регистрация 3 айга болгондон кийин, одан кийин ошол азыр мен силер листкага жазыңар эле, ошол жактан байланышып, силер менен ГПХ составить этсек, мисалы ошол канча айга чейин түзүп бере аласыңар? 1 жыл. 1 жыл. Ошол максимальный срогу 1 жыл экен да ошондо? Ооба. Онда кийинки жылы кайра жаңыдан эле ошол адам менен РФ жараны менен байланышып туруп, кийинки жыл дагы 1 жылга узартса болот да, как трудовой договор эле кетеби ошондо? Ооба. Ондо мен силерге личкаңарга мага жазыңар эле, ошол жак менен байланышайын да, анан регистрациясы даяр болгондон кийин ГПХ түзүшүбүз керек экен, а? Рахмат.